Себеп булар жаналгыч катарында алып, прокурор кандай соттун алдында ходатайство берсе, ошону колдоп берип отурасыңар да, бардык жерде. Бир да жерде болгон жок, ушу прокуратура тарабынан мыйзамсыз ушундай бир ходатайство болду, биз колдой албайбыз деген сотту көргөн жокмун. Адахан Кимсанбаевич, андай дагы соттор бар, жок эмес, бирок аз санда. Аз санда болуп жатат, жана сот реформасынын негизги максаты ошол жанагы тергөө судьялары деп атабыз. Биз бул боюнча дагы анализ жүргүзөбүз да, жакында чоң маалымат берем менчи өзүм. Ошол тергөө судьялары ушул прокуратура дейбизби, же болбосо укук коргоо органдарынын эле токтомдорун кайталап чечим кабыл алып коюп жатышат, эч кандай юридикалык жактан баа берилбей деген сын пикирлер бар. Туура айтасыз. Ошолордун көпчүлүгү негиздүү болсо керек, себеби эмне себептен болсо керек деп аткан себеби биз анализ кылып атабыз. Абдан терең изилдеп атабыз. Бирок акыркы убактарда тергөө судьялары тарабынан, мына бул жерде прокурорлор отурат, алардын багыты менен кеткен соттордо кеткен жок. Бар, бирок аз санда болуп жатат.